Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар. Эфирде Башат программабыз. Биз бүгүн өлкөдөгү туризм багытында сөз кылабыз. Ал эми бул багытта келген биздин студиябыздын меймандары Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова жана тоо лыжасы ассоциациясынын президенти Канат Мырзабек уулу. Кыял айым, Канат мырза, биздин студиябызга кош келипсиздер. Рахмат. Туризм деселе биз жайкы учурду, анан көлдү элестетишибиз мүмкүн, бирок бактыга жараша бизде Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле Кыргызстандын бардык аймактарында мындай туристтерди кызыктыра турган биздин кооз жерлерибиз дагы абдан көп. Биздин эң негизги көңүл бура турган жагдай бул экологияга зыян келтирбей, маданиятка жана экономикага салым кошо турган туризмди өнүктүрүү. Биз бүгүнкү программабызда мына ушул багытта сөз кылабыз. Эгер биздин уктуруубуздун жүрүшүндө сиздер дагы туризм багытында ойлорду айткыңыздар келсе, же болбосо биздин студиябызга келген конокторго суроо берип жооп алгыңыздар келсе, анда 39 25 50 жана 39 24 14 телефондор аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Анда Кыял айым, Канат мырза, маегибизди баштайлы. Кыял айым, сизден баштайбызго. Бүгүнкү күндө бизде туризмде кандай жаңылыктар болуп атат, өнүгүүгө карата кандай аракеттер болуп атат, жалпы маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу кесиптештер. Туризм тармагы бул биздин эле өлкө үчүн эмес, өзүңүздөр акыркы убактарда байкап атасыздар, жалпы дүйнөлүк масштабтагы бул чоң маанилүү тармак болуп атат да. Дайыма эле мен айтып келем, бул экономиканын реалдуу сектору депчи, бирок экономиканын реалдуу сектору болгонуна карабастан туризм башка тармактар менен дагы тыгыз байланышта да. Эми дайыма эле айтам да, туризм бул мамиле депчи. Себеби адам менен адамдын ортосундагы мамиле, анан ошол мамиле барып саякатка, эс алууга, элди жерди көрүүгө, мекенчил болууга, чет жактагы элдердин биздин маданиятты үйрөнүүгө тарта турган бул жакшы мүмкүнчүлүк да. Анан эми акыркы жылдары өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына 5-6 жылдан бери эле биз туризмге мамлекет тарабынан дагы жакшы көңүл бөлүндү деп айтып келатабыз. Анткени туризм тармагын өнүктүрүү аркылуу жергиликтүү, эң биринчи алганда жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүгө мыкты шарттар түзүлө тургандыгын биз көрүп билип келатабыз да. Анан биздин өлкөдө дагы эми туризмди өнүктүрүү үчүн бир топ көйгөйлөр бар, бирок жакшы өнүгүп жаткан жактарыбыз дагы бар да. Булар жөнүндө биз дайыма айта кетишибиз керек. Эмне себептен 5-6 жылдан бери дедим, анткени ага чейин бизде эми туризмде бюджет маселеси, анан туризм тармагын кантип өнүктүрөбүз, туризм тармагын Кыргызстанды дүйнөлүк масштабда таанып эл, анан Кыргызстанга келе турган туристтердин санын кантип арбытабыз деген маселелер бизде көп болчу да, аябай көйгөйлүү болчу. Бирок акыркы 4-5 жылдан бери мына буга дагы бир топ себептер, мисалы шарттар, мисалы кандай десем, себеп болду да. Себеби мына COVID-19 биз баштан кечирдик, COVID-19 баштан кечирип, анан дүйнө элдери экологиялык өлкөлөрдү издей баштады. Экологиясы таза, таза абасы мол өлкөлөргө келип, маданияты жакшы, тарыхы бай өлкөлөргө келип биз саякаттап кетсек, бир чети маданиятты көрөт элек, экинчи чети өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдайт элек деген туристтер үчүн Кыргызстан эшигин ачты да. Анан бул жерде дагы бир топ маселелер бар. Мисалы, өзүбүздүн туризм чөйрөсүндөгү эле эксперттер айтып калышат да. Мисалы, биздин өлкөгө биз жылда айтып атпайбызбы? 2023 жылдын жыйынтыгы менен эле айтайын. 2023 жылдын жыйынтыгы менен өлкөнүн чек арасын кесип өткөн жалпы жарандардын саны 14 миллион 900 миңге жетиптир да. Эми дээрлик 15 миллион. Ушул 15 миллион жарандын ичинен биздин өзүбүздүн жарандар да бар, чет элдик жарандар да бар, коңшу өлкөлөрдөн келген жарандар да бар да.
Ошолордун ичинен эс алуу максаты менен келген жарандардын саны 8,5 миллиондон бир аз өттү да. Анан өзүбүздүн туризм тармагындагы дагы серепчилер айтып калат да, анда эмне себептен туристтик түшүүлөрүбүз аз деп. Маселенин баары ушул жерде, себеби биздин өлкөгө келип аткан эс алуучулар, алар баары эле орто чекти таштап кетпейт. Кээ бири мисалы Казакстандан келип аткан, Өзбекстандан мисалы келип аткан биздин кошуна өлкөлөрдөн келип аткан туристтерибиз, алар бүт эле оокатын, тамак ашын өзүнө жүктөп алып келип эле бизден 1 сом коротпой чыгып кете тургандар да бар да. Анан акыркы убактарда Европадан келип, жанагындай өздөрүнүн түнөй тургандагы палаткаларын кошуп алып келип туруп, тамак ашы менен кошуп алып келип, анан эч кандай бизде мейманканага жатпастан эле 1 сом коротпостон кетип аткан туристтерибиздин саны көп. Мунун үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз орто чекти аныкташ үчүн биз мына жакын арада эле туристтик 5 жылга карата мамлекеттик программаны иштеп чыктык да, долбоорун. Анан ушул программанын долбоорун азыр өкмөткө киргизебиз деп турабыз. Буюрса бир жуманын ичинде кирип калат го. Ал бул программа 2025-2030 жылдарга карата туризм тармагында туруктуу өнүктүрүүнү ишке ашыруу деп аталат да негизи. Анан ушул программа бир гана мисалы үчүн орто чек же болбосо туристтерден келген түшүүлөрдү жакшыртуу эмес. Бул жерде мамилени дагы өзгөртүш керек. Кантип өзгөртөбүз биз? Туристтерди тосуу шарттары кандай болуш керек? Ишкерлерибиз кандай иштерди алып барып, кандай жоопкерчиликтүү болуш керек? Мисалы туризм бул жоопкерчилик жана мамиле да. Анан ошондой эле жергиликтүү деңгээлде кантип туризмди өнүктүрөбүз? Ушул жөнүндө дагы бүт биз эми маркетинг, анан Кыргызстанды таанытуу, санарип маселелерин мен алар жөнүндө айтпай эле коеюн. Эң маанилүү маселелерибиз ушул болуп атат. Себеби туризмди өнүктүрүү бул жеринде, ар бир үйдө, ар бир үй бүлөдө, ар бир жаранда, ошол жарандын жүрөгүндө болуш керек да. Мына ошондо гана биз толук өзгөрүп, туризмге болгон көз карашыбыз өзгөрүп, туризмди өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Эгерде туризмде мамиле болбосо, же болбосо мамиле бул маданиятка келип кошулат, өзүңүз билесиз. Маданият бул өзгөчөлүк. Биздин өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз. Анан ошондуктан мисалы адам менен адамдын мамилеси жакшы болбосо ал ынак боло албайт. Ал достошо албайт бири-бири менен, алардын жолдору башка болот дегендейчи, башка жол менен кетишет да, бири-бири менен айкалышпайт. Ошондой сыяктуу эле эгерде биз кошуна өлкөлөр менен, же араб өлкөлөрү менен, же Европа өлкөлөрү менен эгерде достошобуз, маданиятыбызды көрсөтөбүз, ошонун арты менен биз тыйын табабыз десек туризмде, анда сөзсүз түрдө мамилеге өтө жогору маани беришибиз керек да. Жакшы, эми биз туризм десе эле жана сөзүмдүн башында айтып өткөндөй жайкы учурда анан көлдү элестетпешибиз керек да. Кийинки кездери бизде мына кышкы туризм дагы жакшы жолго коюла баштады. Анан кышкы туризм дегенде эле биз лыжаны элестетебиз. Бизде ушу кышкы туризмге шарттар кандай, канча мындай мүмкүнчүлүк бар, кайсыл жерлерде? Биз билгенден бери 23 деп саны айтылат. Ошонун баары иштейби? Мына ушул багытта Канат мырза сизден маалымат алсак. Кудман таң. Буюрса, Кыргызстанда кышкы спортто лыжа, гарнажный базалар бар. Бүгүнкү күнү сиз айтып өткөндөй 22-23 бул эски маалымат. Негизи бул Союз учурунан бери келген ошончо база салынып аткан базалардын саны. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда бир орто эсеп менен биздин байкашыбыз боюнча бир 16 гарнажный база иштейт. Анын көпчүлүгү Бишкектин тегерегинде, анан көзгө басар бир гарнажный базабыз бул Караколдо. Анан акыркы бир 10 жыл ичинде жаңы гарнажный базалар ачылып атат. Бул жакшы тенденция. Мисалы, Ош жергесинде, ошол Ош Алай жолунда жаңы бир гарнажный база ачылган. Бул жакшы көрүнүш. Андан тышкары Кемин жергесинде, Ак сууда бүгүнкү күнгө чейин салынып аткан бир гарнажный база бар.
Ак туз деген. Анан мунун баары баягы масштабдуу проекттер. Анан бул эмнени айтат? Бул кышкы спорт, кышкы туризм бул өнүгүп аткан бир далили. Булар дүйнөлүк стандартка туура келет да, э? Эми дүйнөлүк стандартка бир бөлүктөрү дал келген. Негизи биздин гарнажный базалардын өзгөчөлүктөрүн айтсак, бул баягы эле жаратылыш, ыңгайлуу шарттар. Ошо лыжа тебүү үчүн бул биринчиден тоо керек, кар керек. Ошол шарттар бизде аябай байма-бай. Анан инфраструктура жагынан жакшы жерлерибиз бар, оңдоочу жерлерибиз бар. Эми бул баягы мындай акырындык менен стандарттарга келатат. Бүгүнкү күнү жакшы гарнажный базалар бар. Иностранецтер келип мындай тепкенде рахат алып, жакшы жер экен деген. Анан биз мындай инфраструктура аябай начар гарнажный базалар деле бар, бирок ал деле бүгүнкү күнү иш алып барып атат. Анын баары мындай баасына жараша биздин өзүбүздүн туристтер, чет элдик туристтер карап келишет да гарнажный базаларга. Биз түз эфирде болгондуктан бизде теле көрүүчүлөрдөн дагы, радио каармандардан дагы суроолор түшүшү мүмкүн. Бизде алгачкы көрөрманыбыз бар экен. Анын суроосун кабыл алып, анан маегибизди уланталы. Биз сизди угуп атабыз, урматтуу көрөрман. Сурооңузду бере бериңиз. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Кайрадан байланышка чыгыңыз. Биз маегибизди уланта берели. Кыялайым. Мына сиз айтып өттүңүз, мамилелер депчи, туризм бул мамилелер деп. Биз өзүбүздү кыргыздар меймандос калкпыз дейбиз да. Анан ушу туризмге келгенде эле эмнегедир эл арасында бул экологияны талкалайт, же болбосо батыштын тескери жорук жосундары бизге жугат деген сыяктуу бир антирекламалык маанайда болуп кетет да. Анан чын эле туризмди өнүктүрүүдө биз биринчи кезекте жергиликтүү калктын аң сезимин, мамилесин өзгөртүшүбүз керек го дейм ушу туризм багытына. Туура айтасыз. Ошол эң негизги басым кое турганыбыз бул мына азыр айтып атпайбызбы, бизде кышкы туризм деле, жайкы туризм, жыл бою туризмди өнүктүрө турган толук шарттарыбыз бар. Бирок биз шарттуу түрдө эле бөлүп коебуз да, кышкы, жайкы деп. Себеби бизге оңой болсун, жөндүү болсун дейбиз. Себеби биз ар бир мезгилде иш-чаралар мерчемин иштеп чыгабыз дагы, аны биргеликте мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү бийлик менен биргеликте ишке ашырабыз да. Ошон үчүн эле биз шарттуу түрдө бөлүп койгонбуз. А чындыгында бизде жыл бою, мисалы азыр күздүн толуп турган убагы чыксаңыз кандай кооз, ар бир жыл мезгилинен өзүнчө рахат ала турган бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар биздин өлкөдөчү. Анан эми канча өлкө, мисалы кар деген эмнени билбеген өлкөлөр бар. А биз болсо бир күндө эле 4 сезонду көрүп коебуз. Мисалы Боомдон өтсөңүз, Боом капчыгайынан өтсөңүз. Анан эң башкысы бизде ошол мамиле да, адамдын адамга болгон мамилеси. Эгерде ички Кыргызстандын ичинде биздин бири-бирибизге болгон мамилебиз жакшы болсо, жогорку деңгээлде болсо, сиз айткандай абдан меймангерчилик менен бири-бирибизге мамиле кылган болсок, туризмдин маданияты деген түшүнүк бар да. Бул деги эле ушул кыргыз маданияты менен туризмдин маданиятын эч бир мындай ажыратып өзүнчө кароого болбойт да, себеби ошого байланышкан. Биз туристтерди бир акчалуу, ушундан акча өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү катары көрбөшүбүз керек да. Ооба, тилекке каршы ушундай. Тилекке каршы мен акыркы убактарда байкап жүрөм. Мисалы Скөлгө барганда, мен өзүм дагы турист катары, ички турист катары барганда, элдин эми мен адыс катары дайыма сарсеп салып, мониторинг жүргүзүп жүрөм да, анан турист катары, ички турист катары барып калсам дагы көп иш сапарларда эми айтпайм да мен каяктан келдим, эмне болду, анын баарын айтып отурмак белем. Акырын гана сарсеп салам да, ошондо байкап калам да. Тилекке каршы биздин элдин, сиз айткандай, элдин каалоосу, бул эми экономиканын каалоосун биз билебиз, кайсы жерден болбосун акча чыгарыш керек, а туризмде андай эмес да, өзгөчөлүк
бар да, өзүнчө өзгөчөлүк бар. Эгерде сиз мамилени жогору кылып, эгерде сиздин ниетиңиз түз болуп туризмди уюштурам десеңиз, анда акча өзү келет. Ошону биз унутпашыбыз керек да. Бирок тилекке каршы мен ушул көпчүлүк ошо жашоочулардан байкап калдым, ишкерлерденчи байкап калдым да, акча гана кылууга көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк басымдын баарын ошого жасап, ал эми башка мамилелер кашадан сыртта калып калып атат да. Ошондуктан айтат делем, учурдан пайдаланып абдан жакшы көрсөтүү экен. Маданият, туризм бүгүн аябай жакшы бизде талкуу болуп атат. Туризм тармагын өнүктүрөм деген ар бир жаранга, туризм тармагында ишкерлик кылам деген биздин ишкерлерге айтып кетет элем. Келиңиздер, мамилени оңдойбуз дагы, орто чектин санын көбөйтөбүз. Орто чек мен айтып атпаймынбы? Эгерде биз өзүбүз акчага гана акцент кыла турган болсок, көрдүңүзбү, башка туристтер эмне кылып атат? Өздөрүнүн оокатын өздөрү салып келип алып эле, өздөрү жүктөнүп келип алып эле, биздин өлкөнү бекер колдонуп чыгып кетип атышат да. Ушул мага мисалы аябай жакпайт бул көрүнүш. Мисалы жакшы мамиле кылсак, жакшы тамак ашыбызды да жакшы арзаныраак кылып берсек, бүгүнкү келген турист эртең да бүрсүгүнү да келет. Келет, ал акчасын ыраазы болуп, жүрөгү менен берет да. Бизде да ошондой учурлар болгон. Мисалы Өзбекстанга барсак, такси жалдап калдык. Анан такси жалдап калып, анан кийин ал айдоочу аябай сылык экен да. Анан ал бизди бир жерден бир жерге жеткирди, эми бир жарым сааттай эле жол жүрдүк. Анан бирок ал айтып атпайбы, тыйынын албайм депчи. Анан мен айттым, эмнеге албайсыңар десем, эгерде силер конок экенсиңер, эгерде силерден мен тыйынды алсам, силер эмкиде ушундай булар ушунча ушундай мындай мейман дос эмес экен деп ойлоп калып, чакырбай келбей коесуңар. Башка өзүңөрдүн туугандарыңарга, жакын жолдошторуңарга да айтпай коесуңар деп атпайбы? Жөнөкөй эле, өтө жөнөкөй, жупуну инсан да. Анан ошол мага аябай чоң сабак болду да. Анан кийин жок деп сүйүнүп жүрүп үстүнө кошуп бердик да. Анан биздин жанагы паркка кирген тыйыныбыздан бери төлөп коюптур. Анан биз айттык да, эмнеге мындай кыласыз депчи. Анан айтып атпайбы, мен силерге меймандостугумду, өзбек элинин меймандостугун көрсөткүм келип атат депчи. Биз ушундай болсок, ушундай эми бул бир миллион бир сабактын бирөөсү гана да. Анан баскан турганыбызда биз дайыма Чыңгыз Айтматовдун айтканы туура, күн сайын адам болуу бул өтө оор адам үчүнчү. Күн сайын эртең менен ойгонуп турасың, жаңы жашоо башталат. Сен күн сайын адам болушуң керек да. Ушундай эле да, туризмде дагы ушундай эле. Анан кышкы туризм боюнча дагы бир кыстырма кыла кетейин. Туура айттыңыз, 23 тоолужа базасы бар учурда депчи. Дагы курулуп атат буйруса. Бирок бул 23 тоолужа базасынын баары иштебейт. Кесиптешим айткандай, кээ бири жакшы заманбап стандарттарга жооп берсе, кээ бирлери ошого баратат. Өзгөрүүлөр болуп атат да. Анан кластер менен иш алып барабыз деп, балким кээ бир тоолужа комплекстери бири-бири менен биригет. Ушундай маселе да бар. Анан акыркы убактарда биз аябай фрирайд сүйүүчүлөрдүн мекени болуп баратабыз. Фрирайд деген бул эми трассадан сырткары эркин доска тебүү же болбосо лыжаны тебүү өздөрү тандаган жерлерге барып, мисалы. Анан акыркы убактарда биздин ишкерлерибиз ошондой трассадан сырткары тебе турган жерлерди изилдеп талдап, анан ошол жерлерди сунуштап атышат да. Мисалы, лыжа тебүүчүлөргө, лыжа сүйүүчүлөргө аларды биз кандай жерлер деп коебуз? Бэкграунд деп коебузбу? Бэкграунд жерлер деп коебузбу? Бэккантри деп коебуз, скитур деп айтып жүрүшөт. Бул Кыргызстанда аябай байма-бай. Анткени ал жерде мындай шарт кереги жок да. Канатка кереги жок. Бир гана тоо, анан кар болсо эле болду. Ошолорго кызыккан туристтер жерлер. 10 чактысы бар экен учурда. Ушундай бэккантрилер биздин өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча 10 чакты. Бул дагы аябай мындай кышкы туризмге көп басым жасалып өнүгүп аткандыгынан кабар берет да. Мен өзүм дагы лыжа сүйүүчүмүн. Мына биздин жигиттерден үйрөнгөнмүн кантип лыжа тебиш керек. Биздин жигиттер азыр учурда дүйнөлүк деңгээлде инструктор болуу даражасына жетип, ошондой сертификаттарды алышып, Швейцария менен байма-бай тыгыз. Бизде эми Helvetas Кыргызстан деген биздин уюм бар. Бул уюм менен лыжа тебүү боюнча, жалпы эле кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча биз 2019 жылы меморандум түзгөнбүз Швейцария тарап мененчи. Швейцариянын
улуттук ассоциациясы бар экен, туризмди өнүктүрүү боюнча. Ошол ассоциация менен биз келишим түзгөнбүз да, ошол келишимдин негизинде учурга чейин мына бизде кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча долбоор ишке ашырылып келатат да. Ошол долбоордун катарында, арасында мен да болуп калып, мен да лыжага турганмын. 2019-жылы турдум окшойт. Жигиттер мени тургузушкан. Ошондон бери кызыгып эле булар менен чогуу лыжа тээп келатам. Бирок эми мен кандай жаңы үйрөнчүк, чайник деп коебу, ошондой эле тебүүчүмүн. Ал эми жигиттер болсо дүйнөлүк деңгээлде инструктор болуп, лыжа үйрөтүүчү болуп калышты. Канат мырзага сөз берердин алдында биз көрөрмандарыбыздын суроосун кабыл алып алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, туризм, маданият Саламатсыз. керек да. Силер жеке кызыкчылыгыңарды айтпайбы, биз дайыма туалет, мына жайында болду, Рыбачев Алчы шаарында жаңы пляж ачылды. 1 саат 40 минут туалетке очередке турдук. Анан кийин жерине саба кылгандар келип, мусор суят жок деп алар көлгө барып сүйүп атышты. Ошондуктан биринчи силер красиво сүйлөбөй, туалетти баштагыла. Любой жерде кышкы сезон болобу, кышында ушуп сийгилер келет, карларды булгашат, жайкы сезондо көлдөрдү булгайт. Ушуну айтып эле сөз менен карасыңар. Биринчи ушул туалеттен башталат. Демдетип калса, акылдуу калып, биринчи туалетти салып алып Ажаткана боюнча. Эжеке рахмат сурооңузга, аябай маанилүү сунуш суроо болду. Мындайда мен башында айтпай кетиптирмин, туризмди уюштурууда бул 100 тарап бизге жардам бериш керек да. Бул комплекстүү түрдө уюштурабыз деп айтабыз да. Анан ажаткана маселеси, даараткана маселеси заманбап туристтер үчүн курулуп аткан, ички сырткы туристтер үчүн курула турган, курулуш керек деген маселе бул бир топ жылдан бери эле биздин жүрөгүбүздүн көйгөйүндө турган маселе да. Анан эжеке учурдан пайдаланып сизге дагы айта кетейин, мына быйыл туризм департаменти 2018-жылы баштаганбыз ушул иштичи. Дүйнөлүк банктын гранттык каржылоосунун негизинде заманбап туристтик тейлөө борборлорун Ысык көлдүн тегерегине курдук да, 5 курдук. Андан сырткары бизде туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду бар. Бизде бул фонддун дагы өзүнүн убактылуу туристтерди кабыл алуучу жайлары бар. Респойнт деп коебуз. Ошол респойнтторду дагы алар азыр 3 иштеп атат. Эми дагы эртең 23 ноябрда ачканы турабыз. Биз ушул 5 заманбап туристтик тейлөө борборунда ачкан атабыз. Ысык көлдүн тегерегинде бирөөсү ошол жана сиз айтып аткан Балыкчы шаарынын экопосттун Балыкчы шаарына кире бериште, экопосттун баратканда оң жагында даяр курулуш иштери даяр болуп бүттү. Жабдуу иштерин биздин кесиптештерибиз фонддогу бүт ичине жабдып бүтүштү дейинчи, анан эми ачылат да. Анан ал эми сиз айтып аткан жанагы пляжда даараткана жок деген маселени, бул маселе муниципалдык пляж болгондуктан бул маселени Балыкчы шаарынын мэриясы тарабынан чечиле турган маселе да. Себеби пляж ошолорго тиешелүү. Анан эгерде балыкчынын, мен дагы кесиптештериме айтып коеюн, жакшы ушул маселени көтөрдүңүз, рахмат сизге. Анан мындан сырткары дагы бизде алдыда, жана мен башында айтып кеттим, сиз дагы угуп калсаңыз керек эжеке. Быйыл 25-жылдан баштап 30-жылга чейин Кыргызстанда туризмди жергиликтүү деңгээлде өнүктүрүүгө басым коюп атабыз деп атпаймынбы? Себеби тилекке каршы учурда бизде жергиликтүү деңгээлде, жергиликтүү башкаруу бийлигинин алкагында туризмди өнүктүрүү боюнча башкаруу тутуму тилекке каршы жок да. Ошондуктан кечээ биз бир 2-3 күн болду Бишкек шаары боюнча дагы туризмди өнүктүрүү боюнча шаардын ичинде, муниципалдык аймактын ичинде туризмди кантип өнүктүрөбүз деген биринчи туристтик конференцияны өткөрдүк. Бул жерде дагы аябай көп сунуштар келип, аябай жакшы пикир алмашуу болду. Бул жерде дагы эжеке айтып аткандай маселелердин баары көтөрүлдү да. Кандай болуш керек, кантип туалетте дагы, мисалы туалеттер дагы, дааратканалар дагы Бишкек шаарында жеткиликтүү болуш керек деген маселелерди дагы сөз кылганбыз. Ошондуктан эми бир аз чыдай турсак, алдыда өнүгүү
өнүгүү жанагы Москва бир күндө эле курулуп кеткен жок дегендей, өнүгүү буюрса 2030 жылга чейин, мисалы да азыр убакыт көз ачып жумгучу өтүп атат да. 2030 жылга чейин дагы бир топ ийгиликтерге жетишебиз деп турам. Көрөрманыңыз бар, дагы суроосун кабыл алабыз, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Сиз байланыштасыз. Сурооңузду бериңиз. Кайрадан чыксаңыз болот. Жанагы угарманыбыз айткандай, чын эле туризм бул ошо дааратканадан башташыбыз керек да. Кичинекей чайхана болобу, же конок үй болобу, кандай болсо да биринчи кезекте дааратканасы талапка ылайыкпы, ошого карап анан уруксат беришибиз керек го дейм. Эми Канат мырза мына кыш келатат, тоо лыжасы өзүн жандана баштаган учуру десек болот. Анан бул туристтерге сөзсүз түрдө жандаган, үйрөткөн инструктор, гидтер болуш керек да. Бүгүнкү кезде биздин гидтердин даярдыгы кандай? Бул сөзсүз түрдө жанагы лыжаны кантип тебеттен баштап тилди да жакшы билиш керек, гидтерибиз Кыргызстан тарыхын да жакшы билиш керек, жол маршрутун да жакшы билиш керек. Ушу гидтердин даярдыгы кандай? Бүгүнкү күнү ушул багытта биздин коомдук бирикменин максаты ушул. Эң биринчи кышкы туризм дегенде эле биринчи биз эмнени элестетебиз? Ошо лыжа, анан ошо лыжадагы болгон адистер. Бул сервис да. Мисалы инструктор ошону туура мындай бүт шарттары менен жакшынакай безопасный кылып склондо сабак өтүү, бул бирден бири биздин максат. Ушул максатты биз көздөп эл аралык деңгээлдеги тренерлерди чакырып биз тренинг өтүп атабыз. Бул тренинг 2015 жылдан бери башталган. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошол курстан 150 инструктор өттү. Анын баары эл аралык деңгээлде методика менен үйрөнгөн. Эми ар кандай уровеньде, баштапкылар, ортоңку уровеньде, анан эл аралык деңгээлдеги уровеньде үйрөнүп калган бүгүнкү күнү бизде бир 30 инструктор даяр. Ал программанын негизинде бул тек гана лыжа үйрөнбөстөн, анан тил дагы бар, биринчи жардам көрсөтүү, туристтер менен иштөө, балдар менен иштөө. Бул мындай комплекстүү программа да. Бүгүнкү күнү биздин коомдук бирикменин негизинде сабактар өтүп атат. Мына быйылкы кышка биз деген жалпы саны менен 9 курс койдук, ар кандай уровеньдеги. Анан ошого катышуучулар бар. Анын көбү бул туризмде жүргөн адамдар, неге дегенде жайында гид кызматын көрсөтүп жүргөндөр, кышында көбү мындай мурун отуруп калчу. Анан ушул кышкы туризм азыр мындай массалык түрдө көбөйдү. Ошол себептен гид кызматын көрсөтүп жүргөндөр лыжаны үйрөнүп атышат активдүү түрдө. Анан бул дем алыш күндөрү болгондуктан жергиликтүү элдерде деле бар, бизде эжелер бар, кыз кишилер бар, инструктор курстарын өтүп алып, суббота воскресеньеде лыжный базага барып иштеп келгендер бар. Бул кошумча бир финансовый булак болуп калат да. Анан бул эми биздин Кыргызстанга келип аткан мындай жаңы нерсе. Анан акырындыгы менен биз ошол коомдук бирикме ICI деген организация, бул эл аралык деңгээлдеги инструкторлор ассоциациясы. Ал жерде мындайча айтканда дүйнөдө болуп аткан тенденцияларды, мындай эл аралык эрежелерди мындай камтыган жакшы инструкторлор даярдайт. Биз ошого багыт алып баратабыз. Буюрса Орто Азияда биринчи мамлекет болобуз. Ошол алдыга биз максат койгонбуз, жалпы жамаатыбыз менен 3 жылдын ичинде ошол жакка мүчө болуп кирүү дегенчи. Ошого бүгүнкү күнү биз дайынданып атабыз активдүү. Акыркы 3 жылдан бери биз 20дан ашык курс өткөрдүк. Ага деген эл аралык деңгээлдеги инструкторлор, ошо көбүнчөсү Швейцариядан келген. Ошо методиканы бизге активдүү түрдө мындай киргизип атат да. Анан биз ушул багытта билим берүү жагынан дагы ошол
жалпы тараптуу иш алып барып атабыз. Буюрса Бизге жеткен маалыматтарга караганда Швейцарияга барып дагы окуп үйрөнүп келишет экен, ал курстун негизинде бизде ошо инструктор болом, эл аралык деңгээлдеги инструктор болом дегендер бир определенный бир уровеньге жеткенде алар Швейцария мектептери менен биз келишим түзгөнбүз. Ошонун негизинде алар Швейцарияга барып 15 күнүн ичинде мындай тажрыйба алуу максатында Швейцарияга жүрүп келишет. Бул дагы аябай жакшы мотивация берет биздин инструкторлорго. Эми биз эмнеге ошол ИСАИга умтулуп атабыз? Анткени эгерде биздин курстар ошол стандартта бекитилген болсо, биздеги бияктан өтүп ошол курсту аяктаганда бул эл аралык гарнажный базаларга иштей алат. Ошондой мүмкүнчүлүк ачылат да. Мисалы Швейцариядагы иштөө ыкмасы бүгүнкү күнү Кыргызстанга толук келди. Бар эмес, бирок ошол курстарды өтүп өздөштүрүп алгандар бүгүнкү күнү ошол методиканы колдонуп иштеп атышат. Бизде суроосу менен кайрылган көрөрмандарыбыз бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Назира, саламатсыздар. Бишкектен эсен. Атабыз. Мүмкүнчүлүк бергениңерге рахмат. Өтөгенде канча угармандар чыгып сизге добуш жети өчүп калып атышты да. Эми мага ошо айтканда повезло. Мен айтайын дегеним 25 жылдан бери биз Кыргызстанды туристтик меккеге айландырабыз деген эле сөздү айтабыз да. Жанагы бир угарман бир кемчилигин айтып койсо, ал ошол адамдардын оозун жаба коебуз. Биз эгерде бизге бир сын айткан адамдарды сүйлөтпөй койсок, биз өнүгүшүбүз мүмкүн эмес. Ошто бизге күйгөн үчүн Кыргызстанга намызды Кыргызстанды нария үчүн эмес, чөнтөк үчүн эмес, ошо элиге кызмат үчүн эмес, ал Кыргызстан деген мамлекет үчүн күйгөн үчүн сүйлөп атат. Менин суроом мындай. Айтып атабыз, тиги төзүмүн төздү. Кыргызстандын жеринин размери 200 000 чарчы квадратный километр. Ошону биз бүгүнкү күндөн бери 25 жылдан бери сайрабастан жайкы канча миллион туристти кабыл алсак болот. Көздүн да размери бар. Ошону кандай туризмди кайсы түрлөрүн өндүрсөк болот. Экотуризм, башка туризм, момунча кезде болот. Мынанча жерде булгашат, мынанча жерде тамак жешет. Анан кышкы туризмде канча болсо болот, канча карыбыз бар, канча жерибиз бар. Ошонун этегинен биздин бюджетке канча акча толуш керек. Максат түгүнчө миллион келип кеткенде эмес да, максат ошолордун биздин мамлекетке пайдасында. Ошону силер качан өзүңөр түшүнүп, анан бир аракет кыласыңар. Рахмат. Рахмат агай. Сурооңузга чоң рахмат. Азыр сиз суроо берип атсаңыз, мен өзүмдүн жанагы анализдериме көңүл буруп, ошолорду эстеп отурдум да. Биз 1-2 жыл мурун Ысык көл облусуна канча туристти кабыл алсак болот деген, мисалы туристтик емкость деп коебуз, түшүнүк. Бул бир эле туризмде эмес, бул экологиялык жактан алып караганда дагы жакшы суроо берилип атат. Кененирээк жооп берейин. Бардык параметрлерине туура келгенде, мисалы бир үйдө канча адам жашай алат деген сөз да эмичи, анан жана экологияга дагы зыян келтирбей Ысык көл облусу канча турист кабыл ала алат, мисалы депчи, ошентип абдан изилдеп, күч келбей турган, элге дагы ошол жердеги жергиликтүү калкка дагы күч келбей турган деңгээлде Ысык көл облусу 1 миллион 300 000 туристти кабыл алса болот экен да. Бул ички тышкы жайкы мезгилде. Ал эми жайкы эле мезгилде, бул анда эми бир 3 ай деп коелучу, 3 айдын ичинде. Ал эми ушундай эле мүмкүнчүлүк 3 айда аласыз да. Ошондо эсеп чыгарсаңыз болот. Эми жылында келбейт деңизчи андай жаран. Ал эми башка облустарды алсак, мисалы Нарын облусу 2 миллион, Баткен облусу бир 800 000 тегерек экен, Ош облусу миллион, Жалал Абад облусу дагы ошо миллионго чукулдайт, Талас облусуна бир 500 000, ушундай да, ушундай кылып, бул эми жеке менин талдоолорум боюнча келип чыккан цифра да, бул жай мезгилинде. Ал эми 1 жыл бою ошону эми эсептеп чыгарсак
болот да, чыгат. Демек 10 миллион туристти биз Кыргызстан бир жылда тосуп алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Бирок ага айтмакчы башка көйгөйлөр келип чыгат. Бул ошол ар бир туристтин биздин өлкөгө калтырып кетип аткан орто чек деп айтпадымбы, эмнеге иштетет ал, жатаканасына иштетеби, тамак ашына иштетеби, эмнеге иштетип атат ал, палаткага келип жатып кетип атат. Демек автоматтык түрдө $30 же $20 төлөбөйт жаткан жеринечи, автоматтык түрдө алып коебуз аны. Анан Кыргызстанга келип аткан ушул дүйнөлүк стандарттар менен, дүйнөлүк стандарттын негизинде түзүлгөн эсептөө менен алганыбызда 8,5 миллион келгени бул анык. Анын себеби 7 максат менен келген жаранды өлкөгө биз турист деп атай алабыз да. Мисалы ишкердик максат менен келсе аны турист деп атасак болот. Таза эс алуу максатында келсе аны турист дейбиз. Же жанагындай кандайдыр бир диний максатта, ошол дин таануу максатында келсе дагы аны турист дейбиз. Бирок ошол канча акча таштап кетип атканына байланыштуу болуп атат да туристтин. Бул биринчиден. Экинчиден, туризмди туруктуу өнүктүрүү үчүн бизге ашыкча, мисалы 10 миллион туристтин деле кереги жок. Эгерде биз сапаттуу жолго салсак өнүктүрүүнү, тилекке каршы биз мындай болуп атат да, туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган, мисалы мен азыр туризм департаментинде иштеп атпаймынбы? Туризм департаментинин штаттык бирдиги 11 кишини түзөт да. Анан 11 киши, мисалы бирөө иш сапарда болуп калат, бирөө дем алыш, 1 айлык дем алууда болуп калат, бирөө ооруп калат, бирөөнүн дагы бир кандай мисалы иштери чыгып калат, бирөө мисалы биз каалагандай деңгээлде мисалы кесипкөй эмес, үйрөнүш керек дегендейчи, ушундай түрдүү көйгөйлөрүбүз бар дагы. Бирөө болсо жумуштан бошоп кетет. Ошентип отуруп анан кийин 5-6 киши жыл сайын айланабыз да кантип туризмди өнүктүрөбүз деп. 5-6 киши тилекке каршы бул аз. Себеби жетишпейбиз. Бизге деген кагаздар келет, кагаздарды карап отуруп эле, кагаздарга туура жооп бериш керек, туура чечим чыгарыш керек деп отуруп эле күнүбүз өтөт да. Анан туризм бул чыгармачылык. Негизичи чыгармачылык менен тыгыз байланышкан иш да булчу, иш аракеттер да, мисалы. Анан мен эми мисалы өзүм дагы ушундай бир чымыны бар чыгармачылыкка аябай жакын адамын. Ошондуктан көп учурда, уктап аткан учурда дагы оюңа келет да, мынтип өнүктүрүш керек, анан мындай кылыш керек депчи. Бирок тилекке каршы ошол ойлорумдун баары ишке ашпай калат, себеби менде дагы жетекчилик бар. Бирөөсүнө менин сунушум жагат, бирөөсүнө жакпайт дегендейчи. Каражат маселеси да бар. Каражат маселеси бар, ооба. Каражат маселесинде табалы түрдүү тоскоолдуктар бар да. Ошондуктан басканда эле тоскоолдук да. Ага айтмакчы 25 жылдан бери ооба түрдүү 20-30 жыл болуп калды, туризмге мындай көңүл бөлүп абдан өнүктүрөбүз дей турган болсок, анда биз курч башкаруу тутумун, аябай натыйжалуу башкаруу тутумун түзүп алышыбыз керек да, биринчи. Анан туризмди өнүктүрүп, туризмге тыйын түшө турган, кесиптешим айткандай, каржылык булактарды аныктап алышыбыз керек. Анан кийин тилекке каршы эми мен айтканга муктажмын. Туризмде формалдуу эмес иштеп аткан биздин жагыбыз дагы бар да. Мисалы формалдуу эмес экономика деп койбойбузбу? Ошондой сыяктуу тилекке каршы мындай жагыбыз да бар. Бул маселелердин баарын комплекстүү түрдө чече келгенде бизге саясий чечимдер керек да. Саясий чечимдер керек болуп калса, анда мен айтат элем, бир топ өзгөрүүлөр натыйжалуулук жакка чыкмакта. Мисалы менде дагы 10 сунуш бар, мисалычы. Ошол 10 сунуштун кеңешип кескен бармак оорубайт болуп отуруп туруп ошону чечсек, мисалы да, мисалы жана мен айтып кеткендей, кантип орто чектин санын көбөйтөбүз. Демек, жөнгө салуу механизмдерин киргизишибиз керек да. Мисалы, бул бир эле мисал. Экинчи мисал, жеринде кантип туризмди өнүктүрөбүз. Биз эми мисалы ушул өзүмдүн эмемди, мисалымды, көз карашымды дайыма айтып келем. Биз эми мисалы башка мамлекеттерге барып алып, мына Кыргызстанга келсең жыргайсың, арзан эле
эс алып кетсең болот же болбосо тыйынсыз эле эс алып кетсең болот деп чакырбай, биз өзүбүздүн өлкөдө түзүп алып шарттардын баарын, анан кийин жаркырап турсак, ошол сырттагы жарандар, чет элдиктер бизди көрсө өздөрү эле кызыгып келе баштайт да, мисалычы, туура. Ошондой сыяктуу маселелерибиз бар да. Анан бул эме саясий деңгээлде дагы чечиле турган маселелер. Ошондуктан кыскараак сүйлөйлү. Туризм десе эле биз ошо сырттан келген туристтерди эле элестетпейли. Бизде ички туризм да бар да. Канат мырза, мисалы ошол кышкы туризмде ошо ички өзүбүздүн жарандар дагы кызыгып, ошо тоо лыжаларына барып тепкендер канчалык кызыккандар барбы? Көп элеби? Бүгүнкү күнү биздин ишибиз менен эме 90% бул биздин өзүбүздүн калк. Эмнеге дегенде эме кышында мисалы жана айтып атпайсызбы, 6 миллион 7 миллион турист келсе, анын миллиону кыш учурунда келсе, баары эле лыжа тепкени келбейт. Анан көбүнчөсү ошо биздин жергиликтүү калк. Мурун түшүнүк эз алуу деген жайында эле болсо, бүгүнкү күнү биздин элге дагы бул түшүнүк келди. Кышында дагы эз алып аткан үй бүлөлөр көп, лыжный базага барат көбүнчөсү, чана тебет, баллон тебишет, коньки, беговой лыжа. Анан биздин ушул акыркы бир 7-8 жылдын ичинде саны аябай көп өстү. Ага жараша биздин гид кызматын көрсөтүп жүргөндөр, инструктор болуп иштеп аткандар дагы бүгүнкү күнү жетишпей калып аткан учурлар да бар. Анан ким кышында лыжный базаларга барат, алар көрүп атса керек, аябай тыгын болуп калат кээ бирде. Мисалы, ар бир горнолыжный базанын өзүнүн бир адамдарды кабыл алуу, жана айтып атпайбы, средний вместимость дегендай. Бир горнолыжный базага ушунча бир адам батат деген түшүнүк бар да. Бизде кээ бир базаларда андан чыгып кетет. Элдер жөө жүргөнү бар, мындай лыжа тебип аткан склонду карасаңар, аябай элдерге көп болуп кетет да. Анан бул жагынан жакшы, биздин элдер мындай эз алганда дагы жөн эле чана көтөрүп барбастан мындай лыжага кызыгып, балдарын берип, бүгүнкү күнү Бишкекте 2-3 горнолыжный мектептер бар. Ошол жака балдарды группа кылып топтоп тоого лыжага үйрөткөнгө. Андан тышкары биздин инструкторлор бизге бир эле курс алып кетип, эртеси күнү Инстаграмдан баракча ача коюп, мындай группа топтоп өзүлөрү алып барып аткандар да бар. Бул мындай аябай жакшы көрүнүш да. Бул демек биздин элдер кышында дагы эз алып атат. Бул мындай кышкы туризмдин өсүүсү, биздин ички туристтердин аябай байкалат. Андан тышкары жанагындай дестинациялар бар, жергиликтүү. Мурун мисалы эгерде бозийлер жайында эле коюлган болсо, бүгүнкү күнү кышында да бозий коюп турист тоскон жерлер көбөйдү. Снегоступ деген бар, беговой лыжа деген, булар дагы бүгүнкү күнү суроо талап ага көбөйүүдө. Эжем айтып өткөндөй, офпис деп коебуз, ушу ски тур деп, бозийге келишип кышында жатып алышып, ошол жергиликтүү тоолордон лыжа тебип аткандар андан көп. Бул тармак кыскасы мындай жакшы динамикада өсүп келатат. Анан көп эле байкагандай, азыр суроолордон мен байкап атам, чын эле мындай ажаткана маселеси аябай көбүнө тийип атканда, бул ошол проблемалар биз ойлойбуз ушул. Аны көбүнчө мындай тарбия, маданият жактан, мектептен башташыбыз керек го деп. Бүгүнкү күнү туризмди коюп, эми мектептерде дагы туалет маселеси кичине эмерек да. Жакшы эмес. Анан биз эме кылышыбыз керек, мындай балдарды үйрөтүшүбүз керек ошо маданиятка, ошого болгон мамилеге. Анан ошол жагы бизге жакшырат го деп ойлойбуз. Кыялайым кыскача жооп берсеңиз да, ушу ички туризмди өнүктүрүүдө бир областтар, мисалы Кыргызстанда жашаган айрымдар өзүнүн аймагынан сыртка чыкпагандар да көп да. Анан качан гана Кудага барып калып, анан көрсө бул жакта да сонун жерлер бар турбайбы дегендер да бар да. Анан ошо ички туризмди өнүктүрүүдө жана каттамдар. Мына азыр
азыр аэропорттор ачылып жакшы болуп калды да, эми ушу ички каттамдар жагын кыскача эле айтсаңыз. Акыркы жылдары бизде жакшы тенденция болуп баратат. Бул бир облустан, бир аймактан экинчи аймакты барып көрүү биз үчүн, ички өзүбүздүн туристтер үчүн кызык болуп атат. Себеби биздин ички маданиятыбыз ар түрдүү болуп атат да, 7 дубаныбыз 7 түрдүү. Өзүнүн ички маданияты бар. Ошондуктан ички туризмди дагы азыр жанданып келатат. Тоо лыжа комплекстерине барыш үчүн дагы атайын Оштон Бишкекке, Бишкектен мисалы көлгө барган туристтерибиз көп. Чоң рахмат. Бизге негизи бул туризм багытында сүйлөшсөк сөз абдан көп, бирок бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Убактыңыздарды бөлүп келип, ушу туризм багытында кандай жолго коюлуп, эмнелер жасап жатканыбыз тууралуу көрөрмандарга, угармандарга маалымат бергениңиздерге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио армандар, сиздер уккан Башат программасы болду. Саламат болуңуздар.